Саламатсызбы, Максат Кубатович. Менде мындай суроо бар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин мына 209 беренеси бар. Аталган берене өзүңүз билесиз, алдамчылык боюнча. Ушул берене менен бүгүнкү күндө абдан көп иш козголуп жатат, бирок кылмышкерлерге чара колдонулбай келет да. Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин айтымында алар кылмыш ишин козгойт, бирок прокуратура тарабынан чара колдонууга бөгөт коюлуп келет деп айтышат. Канчалаган иштер козголуп, бир иш 3 жыл, 4 жылга чейин узарып, бирок натыйжа болбой келет. Ошол эле убакта бир 100 000 сомго кимдир бирөөнү алдап кеткен болсо, бир заматта 1-2 күнүн ичинде алып барып камап, чаралар көрүп, ал эми 100 000 доллар, 50 000 доллар боюнча алдаган учурларда чара көрүлбөй келет. Ушул боюнча ишти жакшыртууга кандай пландарыңыз бар? Рахмат сурооңузга. Бактияр Алиевич, бул алдамчылык маселеси боюнча бир нерсеге токтолуп кетейин. Алдамчылык деп баарын жоопко тартып, ушул иш козгоп сурай бергенге багы бул жерде гражданские правоотношения есть еще. Эгерде мыйзамда бизде кодексте толук жазылган да, туура жана так жазылган. Эгер келишими бар болсо, тил каты бар болсо, бул маселе граждандык тартипте сот тарабынан чечилиш керек. Ошол маселени кээ бир кайрылып жаткан адамдар түшүнө албай, сотко баргысы келбей, сотко барганда ал деген көп процедура инстанциядан инстанцияга өтөт да, тергөө аркылуу өндүрүп алгысы келет да, ошон үчүн кайрыла беришет. Ошон үчүн бул алдамчылык фактысы боюнча бүгүнкү күндө талап коюлган, ошол талаптын негизинде иш жүрүп атат да прокуратура органдарында. Эгер граждандык тартипте болсо, сотко барып чечип алсын. Эгер жанагындай кылмыштын курамы бар, эч кандай гражданские обязательства жок эле, договор, келишими жок, распискасы жок маселелер болсо, биз аны сөз көзөмөлгө алып, сотко жеткирип, өндүрүү зыянды кылмыш тарабынан жасалган зыянды өндүрүү боюнча толук мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Урматтуу Максат Кубатович, ошол тергөөнүн иштерин жакшыртуу боюнча, анткени тынчтанып турсаңыздар. Тергөөнүн иштерин жакшыртуу боюнча ошол эмелерди, иштерди тездетүү боюнча бир маселелерди карабасак, анткени өзүңүз көрүп атасыз, ошол Ички иштер министрлигинде мисалы 100 000 сомго алып барып чара көрүп коюп атат. Ал эми барып 100 000 доллар боюнча чаралар көрүлбөй, бир нече бизнесмендерди, ишкерлерди, жарандарыбызды алдамчылык факты менен эркин ошол кылмышкерлер жүрөт да, ушундай фактылар бар. Ушуну жакшылап көзөмөлгө алып берсеңиз, сизден сураныч. Өзүм мен сизди колдойм, ишиңизге ийгилик.